Айымдардын бирден бир көйгөйү бул беттеги кызыл тактардан же медициналык тил менен айтканда купероздон арылуу. Буга чейин бет түзүлүшүндөгү бул өңдүү ооруларды бир нече этаптуу процедуралар менен дарылап, көп убакытта гана ак жана тунук бетке угулуп келишкен. Ал эми бүгүнкү күндө бул көйгөйдөн жаңы келген медициналык технологиялардын жардамы менен бир эле процедурадан соң арылууга мүмкүн болуп калды. Буга чейин башка лазерлер менен иштешкен, көп проблемалары болгон. Анткени бул лазер ичинде эки системаны камтыйт. Биринчиси эрбеевый лазер, экинчиси неодимовый лазер. Биз жасай турган бүгүнкү процедура лечение купероза. Куперозду 70% бир эле процедурадан арылтса болот. Адистердин айтымында технологияларды алып келгенден мурун аларды биз эң алгач чет өлкөлөргө чыгып окуп келебиз дешет. Телеангектазия деп коебуз, общий караганда. Ошол оорулардын кайсынысын гана жазай турган болсок, ошол системага киребиз. Азыр, допустим, спайдер ангиомага кирип атабыз. И бул жерге басканыбызда бизге уже өзү параметрлерин тандап берет. Ушул параметр боюнча эле биз иштеп баштайбыз. Эмне себептен бул аябай иштеген адамга дагы оңой. Анткени бардык параметри бизге даяр берилген. Биз бул насадка менен иштейбиз. Мына ушундай ыкма менен биз куперозду күйгүзөбүз. Негизи лазердин жылытканы менен стенки сосудов они склеиваются. Ошонун айынан анан купероз исчезает. Жок болот да. Учурда мындай технологиялар менен бетке жасалуучу бычаксыз операциялардын түрүн ишке ашырууга болот. Анткени менен бир жолку процедурадан жок болгон тактар өмүр бою жок болот деген эч кепилдик жок. Мисалы, чет өлкөлөрдө купероздон арылган соң 2-3 жылдан кийин кайра эле кызыл тактар пайда болгон учурлар кездешкен. Ал нерсени медицинада адамдын организмине байланыштуу деп түшүндүрүшөт. D жана 4D форматындагы бетти жашартуучу функцияны да аткарган мындай технологиялар менен беттеги кызыл тактарды, бырыштарды, кара чекиттерден да жоготууга болот экен. Бул процедуралардын баары лазердик нурлар аркылуу жасалат. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.